Туғандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бұл видеоны көріп жатсаңыздар, бізден бел чөйүүчү столдорду алған адамдардың бір қатарына кирсеңиз керек. Бүгін кантип буну чогултуштун амалын үйрөтөйүн. Биринчиле, мынакей коробканы ачып, полностью болт, поролон, темирлерди ушундай пленкасынан чыгарып жайгаштырып алсаңыз өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Коробканы ачканда ушундай болт жана эки темирлер жана ушундай эки ключ чыгат, шестигранник менен мындай ключ. Бул бизге керектүү нерсе. Жана биринчи эле бурамай менен ошонун эле бир кичинекей болт болот. Мындай ушуну алабыз дагы. Мындай готовый бир каркаска бул жагынан киргизип алабыз. Киргизгенде бул жагынан мындай болуп чыгат. Бул жагына өзүнүн болтун мынтип кадап коебуз. Кийинчерээк унутпай жакшылап катырып коебуз. Анан буну мынтип тескерисинен коюп алабыз дагы. Буттардын ножкаларын коюп алабыз. Ушундай сонун болуп буралат. Оңой бат эле. Кайра тескерисинен коюп алалы. Жана мындай темирлер болот, эки темир. Буну чечип алалы дагы. Бул жагы өйдө карап туруш керек. Раз. Анан тескери жагынан мына болту ылдыйына болот, унутпайбыз. Бул жагы бүттү. Эми мындай нерсе бар. Бул баштын өйдө жагына кете турган темир. Мындай темирди алабыз дагы. Бул жагына ушундайынан катырып алабыз. Мынакей могул болттор менен. Буну катырып алгандан кийин бул баш жагына. Көрдүңүздөрбү? Мындай тешикчелери болот. Бул жагына киргизебиз дагы. Мына мындай болт менен астынан катырылат. Бул жагынан астына тешиктерин дал келдирип, анан бул болт менен катырып алсаңыздар болот. Эми башкы өзүнүн доскасын коюп алабыз. Мынакей өзүнүн тешиктери бар. Ошого дал келдирип, мындайынан коебуз дагы. Буну эми тескерисинен кармап, тигил жагынан мынакей азыр мен көрсөтөм. Эң акыркы нерселердин бири мынакей. Бул бут оңой эле кирет. Мынтип киргизсеңер, бул жакта да тешиктери болот. Мынакей өзүңүздүн боюңузга жараша мындай бурамай менен катырып алсаңыздар болот. Ошондой эле баш жак менен бут жакты алмаштырбайбыз. Өзүнүн баш жагы бут жагына дал келбейт. Аны алмаштырып алыш өтө кыйын, бирок ошентсе да карап коюңуздар. Жана мына бул нерсе бул жакка келет. Буну эки кол менен мынтип туруп басасыңар дагы бул жакка өзү мынтип келет. Буну киргизесиңер. Киргизгенде мына бул жакка такалып калганда эки колуңар менен мынтип туруп киргизип туруп, дальше уже киргизип койсуңар. Мынакей болду. Бул жактан чыкпайт. Экинчи темирин дагы ушундай кыласыңар. Поролондорду бул жакка киргизесиңер. Бул жакты мынтип туруп түрткөндө бул жак мынтип көтөрүлөт. Түртүп туруп, анан өзүңөргө жараша мынтип регулировка кое бересиңер. Киргизип алабыз. Оюнду чойгон петля глиссона деп коет. Буларды улап алабыз дагы. Мынакей ушундай бойдон кураштырып алдык. Жана ошондой эле колуңузга тийген баракчанын ичиндеги маалымат менен жакшылап таанышып алыңыздар. Албетте ар бир адам өз ден соолугу үчүн өзү жооп берет. Жана ар бир нерсенин коопсуздук эрежелери болот. Ошондуктан грыжа бар болсо же белиңиз ооруп жатса, сөзсүз дарыгердин кеңеши менен
бул стол менен колдонуш керек. Жана ошондой эле интернеттен жакшылап карап, бул тракционный стол эмне, кандай эрежелери бар экенин дополнительно өзүңүзгө изилдеп, анан колдонсоңуз болот. Бул ошондой эле полностью механический. Ошондуктан көп чойбой, белди жакшылап даярдап, акырындан көп чойбойбуз. Буну көп чоюп алсаңар, белиңерге терс таасирин тийгизе алышыңар мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма айтабыз, дарыгердин кеңеши менен колдонуңуз даяр. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө.